Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis. Lem yabqa minen nubuvve illel mubashirat. İbn Abbas degen sahaba rivayet kılat. Lem yabqa minen nubuvve illel mubashirat. Peygamber aytadi, benden keyin peygamberlik yok deydi. Peygamberden peygamberlik var mı? Yok. Kazakistan'dan çıkıp durup falan var jalgancı. Oru. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, menden keyin peygamberlik yok, biroq mubashirat. Sahabalar qol, "Wa mal mubashirat ya Rasulullah?" Mubashirat degeniniz emne dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? "Er-ru'ya saliha yaraha'l muslim aw tura lahu." Musulman Kudaydan korkon imandu taza adamның көргөн түшү, сүйүнчү bir ayan eken. Je Kudaydan korkon imandu adamдын түштү мындай жоору берген экен. Түш маселесиге келген musulman bir туган түштү жооруй турган ислам тарыхында 4-5 эле алым өткөн. Канча өтүптүр? Алардын эң башында түштү жоорогон Ибн Сирин деген алым өткөн. Ким деген? Илгери түш жоорогон Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалардан кийин, табииндерден кийин биздин заманыбызга чейин түш жоорогон болгон белгилүү 4 эле алым өтүптүр. Алардын башында Ибн Сирин. Бирок түш баарыга бирдей жоорулбайт экен. Ибн Сирин түштү караганда, ал жоороганда түштү чечмелеп берген кезде аят хадиске таянып чечмелейт эле. Бирок күн ушундай отурса, бирок "Я имам, мен түшүмдө азан айттым, эмне болот?" дейт. Ибн Сирин түш көргөнгө мындай жүзүнө карайт дагы, анын таквадарын, имандуулугун, намазда бекем болгонун карайт дагы айтат. "Даярдан Кудай буйрса сен ажыга барат экенсиң" дейт. "Я имам, inni azzantu fir ru'ya." Түшүмдө мен азан айттым, эмне болот десе? Даярдангын ажыга барасың дейт. Машалла. Түшүдө азан айткандар барбы? Муну уккан бирөөсү тура калат. "Я имам, мен дагы түшүмдө азан айтыпмын, эмне болот десе?" Мындай карайт дагы. "Кудай Таалага тобо кыл, сен уур экенсиң" дейт. Отургандар имам дейт, "Экөө тең азан айткан болсо, эмне үчүн бирөөсүнү сен ажыга барат дедиң, экинчисин уру дедиң" десе, Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала "Ва аздин фин-нас бил-хадж." Адамдарга жарыя кылгын, ажыга келсин деген Аллах Таала Ибрахим алейхиссаламга буйругу бар. Бул ошо азан беттеги мааниси, азан хажга чакыруу, элан жарыя кылуу болот дейт. А экинчиге эмне уру дедиң десе, карасам дейт, иманда, исламда, ибадатта бекем эмес экен дейт. Ага дейт Кур'ан-ы Каримде "Вааззана муаззинун аяту ала иннакум ласарикун" Юсуф сүрөсүндө жарыя кылды, "Эй карван элер, араңарда ууру бар" деп. Бай Юсуф пайгамбардын бир туугандарын эмеске салып койдук го. Ошондуктан бардык түш бирдей чечилбейт. Түштөн алыстап кетпейин. Ислам тарыхында түштү жоорогон 4 гана чоң алымдар боло турган болсо, бүгүн бизде ар бир 5-инчиси түш жооруйт. Эмнеге ислам тарыхында 4 эле түш жоорогон алымдар болгон десеңиз, алар бизге окшоп көп уктап түштү эле көргөн эмес. Бүгүн биздегилер уктап атып эле түш эле көрө берет да. Кече 2-нчи сериясын көрдүм, 3-нчи сериясын көрдүм деп. А уктай берсең көрөсүң да түштөн анан. Кинону көрүп жатып аласың, анан кинону көрүп чыгасың. Соткаңды карап жатып уктап каласың, а соткаңдагы баягы мени көрүп чыгасың. Урматтуу мусулман бир тууган, илгерги биздин иманда, исламда бекем болгон улууларыбыз көп уктаган эмес, көп түш көргөн эмес. Биздегилер уктап эле түштү көрө берет, анан күнү келе "Устаз, мен мындай түш көрдүм, эмне болот?" дейт. Эч нерсе болбойт.